Койлор туйун деген убакка жакын калганда козу салып коюп атат. Эмнеден деген суроо келиптир. Койлор козу салып, эгер уйлар музо салып жаткан болсо, ошол туйун деген убагына жакын калганда достор, бул ошол организмге витамин жетишсиздиги же механический бир удар болуп калгандан да болушу мүмкүн. Ошол витамин жетишпегенден болот да. Витамин эмнеге жетишпейт? Кышкы мезгилде колдо багылган учурда витаминдер аз болот. Өстөрү таап жей албайт дагы. Өзү организмге витамин жетишпей атканда ичимдеги торпону каяктан жеткизип берет аларчы? Ошол убакта витаминдердин жетишпестиги болуп туруп, алар ошентип козу салат. Мындайча айтканда аборт түшүнбөгөндөргөчү достор. Анан муну кантип алдын алабыз десеңиздер, мындай витамин Е плюс С деген витамин чыккан. Бооз болгон учурда дагы, туйун деген учур болсо дагы колдонуп сайыңыздар. 20 грамм чоң уйларга, койлорго 5 грамм, токтуларга 4 грамм, кунажындарга 15 граммдан сайылат. Буларды 5 күн катар саябыз достор. Минимальный 3 күндөн 5 күнгө чейин сайсаңыздар, полностью токтойт. Козу салып аткан, музо салып аткан баары токтойт. Анан туулгандан кийин деле козуларына 1 граммдан, торпокторуна 5 граммдан сайып коесуздар. Баарыңыздарга сунуштайм. Жана ушу короңуздар жоготууларды азайтып алыңыздар. Сиздерге Агровет Азиядан жакшы сунуш. Сиздер лайк басып катталып кетиңиздер.